Урматтуу мекендештер, биз азыр Меккедебиз. Комнатанын абалын көрсөк болобу? Мейли. Жок дегенде. Болот. Реклама кылганда ушундай эле айтылганбы? Шарт ушундай болот. Реклама кылганда экөөмүндай дал келдиби? Катачылык эми бир нерсени айтыш керек. Айтыш керек. Ата кача турган эч нерсе жок, насобес биринчи Алланын алдында. Мындай экен да, эгер мага калса автобуста келген өзү жакшы. Ал 6 саат, 7 саатта жетебиз деп коет. Сабак угуп барабыз муу болуп, барганча түгөнүп калат, калбай калат. Эл ошону айтса, мисалы мага айта албай сага айтса, ошол кемчилиги оңолсо, демек биз өнүгөбүз деген сөз да. Ооба. Катасын бетин айтып, дагы бир жогорак көтөрүш керек да. Жана 9% боюнча билесиз билбейсизби? 9 боюнча билем, анан элдин баары билет да. Билет. Ким билет элдин баалы дегенде? Мисалы, биз менен келген адамдар билбейт экен. Мен элге эмесин баарын эле айтып коеюн, мен Кыргызстан баары эле көрөбүз, баардыгы эле билет. Келишимде Мединада канча күн болосуңар дедиле? 3 күнбү? Тагат карылдыбы? Канча пайыз муфтиятка кетет? Ушул күнгө чейин болжол менен канча акча төктүңүз? На бир айда 70 миң, 65 миң доллар чыккан да. Азыр эконом класстагы эконом тарифтин тамагын көрөбүз. Убагында курсактоо. Кайгы жокпу? Кайгы жок сиздер. Жакшы. Кандай сонун керемет. Кыргыздын жатаканасы Меккеде. Настолько мыйзамдуу, шариатта кандай болду, ошол маселенин баардыгын Жооп бересиз дедиби? муфтияттан өзүң сурап алсаң жакшы болот иншалла. Бизге ошол акчалар кошулуп отуруп, кымбатыраак болуп кетсе керек деп ойлойбуз. Бул $100 негизи бизге зыян алып келип атабы же пайда алып келип атабы, ошону бир тактап коюш керек экен.